Запор менен кыйналган 4 жашар кыздын Санкт-Петербург шаарында жакшы болушуна мен себепчи болдум. Ал кызга кардицепс кошулган кызыл чай менен биздин травяной чөп чайларыбыз бар. Экөөнү микс кылып ичип сунуштаганда больницага жатып жүргөн кызыбыз жакшы болду да. Ошол кыздын апасынан ыраазычылыктарды алдым да. Мен көптөгөн жаш мамаларга кеңеш бермекчимин. Балдарыңыздарды жумушуңуздарга аласып, каршылыкка көп отуруп калышына жол койбоңуздар. Көп жаш балдар азыр телефонду кармап алып, каршылыкта узакка чейин отуруп калат да. Ошол узакка чейин ич катып ыйнып отура бергенде көтөндөрү сыртка чыгып кетет. Мына ошого жол койбоңуздар. Анан эң негизгиси кимиңиздердин балдарыңыздардын ичи катып турган болсо, азыртан баштап ошол биздин красный чай менен травяной чайды микс кылып балага ичирсеңиздер, кишечникте может кишечниктер шамалдап калды, может кишечникке нымдуулук жетпей атат да. Ошол запорду оңдойт. Ички органдарга кайеринде жаш балада проблема болуп аткан болсо, ошону оңдойт дагы запордон кичинекейинен эле арылып аласыздар. Анан жөн коюп койсоңуздар, өзүнөн өзү жок болуп кетпейт. Кийин өтүп кетет, кийин контроль кылылат деп кенеңиздикке салбаңыздар. Мага личкама кайрылыңыздар. Мен кантип ичиришти толук түшүндүрүп беремин.